торпокторду сатып алабы негизи? Биринчи тууту сатканбыз. Сатыптар. Бир мисалы кандай баалары боюнча да айтып берсеңиз. 70 000 сомдон башталган да. Бир торпок. Канча айлык торпок мисалы? 6-7 айлык торпок. Мисалы азыр могу куштар канчага жаштык сенделет уйлар? Булар 5 жаш, 5,5 жаш. Экинчи тууттун бул жерде экинчи тууттун аягы менен үчүнчү тууттун башы бар да. Азыркы учурда ошо экинчи тууттун аягы төлөйт. Экинчи тууттун аягы төлөйт. Бул уйлар 7-8 ай бооз уйлар. Булар искусственный осеменение, кол менен качырылган уйлар деп айтабыз. Атайын госпелем заводдон жана биздин осеменатор Наман чоң атабыз алып келген уруктар менен качырылат бул уйлар. Ар дайым колго качырылат. Бул уйлардын баасын эми ар кандай болуп турат да. Мен точный баасын азыр айта албайм. Эгер болжол менен алып эсептесек, азыркы Европадагы азыркы бүгүнкү күндөгү биз көрүп жаткан баалары 3,5 мың евродон башталат да. 3,5 мың евродон. Бир уй. Бул сиздер көрүп жаткан уйлар эт сүт багытындагы флейкфи породасынын 10 миллиард жана сементал линиялары. 10 миллиард сементал деп бөлүнөт булар. Ошо аралашмасы да булар. Өзгөчөлүктөрү кандай? Өзгөчөлүктөрү булар эт багытын негизинен эт багытына кетет. Булардын ургачы уйлары, тушасы 700 килограммга чейин эт берет тушасы. Живой массасы уйлардыныкы 1 тонна 200 чейин. Ал эми букалардын тушасы 1 тонна 200дөн башталат да эти. Анан өзгөчөлүктөрү булардын көлөмү, берген сүтүнүн майлуулугу болуп эсептелинет. Чоң экен, Кээ бирлер көрүп алып буларды букабы деп сурап калат. Ошол экен, неме форма. Булар болсо 7-8 ай бооз уйлар да, буюрса эми төлөп болот. Ошо 3-чү туут немелер да, уйлар. 3-чү туут, 3-чү туут, туа турган. Анан кийин булардын болсо майлуулугу баягы 4-2 уштан жогору болот да. Эми негизинен бул биздин бул маалымат секрет болот да, бирок ошондой болот да. Ашат кээде. Бул бизге Кыргызстанга кандай мындай неме капризитетте жакшы элеби негизи? Пародалар боюнча токтоло кетсек, негизи Кыргызстанга, кыргыз элине, кыргыз фермерлерге эгерде баягыдай мисалы кыргызчылык боюнча карап, технологиянын жакшы ыкмаларды карабай караган уйларга швиц уйлары жакшы дал келет да. Погодага, климатка, аба ырайына ошо швицтер жакшы туура дал келет. Себеби швиц өтө капризный эмес. Сементал анан Галштин деген уйдун породалары бар. Ал уйлары болсо негизинен назик, сезимтал, ар бир өзгөрүүгө өзгөчө мамиле кылат да аларчы. Булар немеде байланган эмес болуш керек. Булар байланган эмес. Бош эле жүрөт да. Постоянно бош жүрөт. Саанын ичинде да бош жүрөт, мындай турганда да бош жүрөт. Анан бунун эт мраморныйга да кетет да. Бунун этин мраморный кылып чыгарсак болот. Анын үчүн анда байлаш керек болуп калат да. Чисто байлап алып, тойтун убакыт саатысы менен берип, видеодон көргөндөй артын тырмап, пиво ичирип. Ошондой кылабы. Пиво ичиргенде ошо мраморный мясо калыптанышына жардам берет. Пиво деген бул арпа да. Арпада клетчатка көп да, эт бат-баттан сиңирет да. Суулар бар, даярдалып турат экен да, келип ичип, өздөрү жүрөт экен да. Бул жерде биз баягы айткан сыворотка алып келебиз буларга да. Сыворотка эмнеге пайдалуу? Баягы айтканда белок, тем более бул бооз уйларга белок аябай көп талап кылынат да организмге. Биз ойлойт, Кыргызстанда фермерлерде дагы бир түшүнүк бар. Жаңылышкан кээ бирлер көпчүлүгүндө саан уйлар ушу уйлардын арасында эң самый главный, эң караш керек деген. Негизинен байытылган суа уйлар, туа турган уйлар эң самый главный болуп эсептелинет да. Булардын тойтун да караш керек, рационун да караш керек, баскан турганын да караш керек. Себеби булар деген бооз болуп 7-8 ай бооз болуп калганда буларда өзгөрүү жүрөт. Сөөктө жана организмде болгон кальцийлер сыртка чыгып баштайт, ошондой эле өзүнүн запасы болот да. Ошол жерде тойтта болгон кальцийдин көлөмү азайып же көбөйүп кетсе, уйду биз мындай айтсак потенциалын жоготуп алган болобуз да. Ошо баягы методке айтып кеткен уйдун зарасын, анализин постоянно алып туруш керек да. Бир жумада бир жолу постоянно алып туруш керек. Турасыздар да? Биз ошондой болуп турабыз. Анализдер каяктан чыгарасыз? Шаардан? Биз бияктан термопакет деген болот, термоконтейнерлер болот. Ошол жакта термоконтейнерге салып, биздин өзүбүздүн адистерге жөнөтөбүз. Аквавет, аквалап адамдардын жана каналинин канын анализин алат го, ошондо аквавет деген анализ бар да.
Дагы бир ыкма бар биз кылган. Кичинекей штекер болуп. Кадимкидей эле бир кружкага зарасын алып туруп ошо штекерге саябыз, ошол жерден pH среда чыгат да. Ошол сидиктин канча кычкылдуулугу эмнелери бар ошол жерден чыгарып берет. Бисмилла, ушул маалыматты эгер мындай билгенде айтсаңар, жөн эле мени карап жүргөн турбайсыңарбы дейт го. Андай маалыматты биздин эле урукса митинг чыгарат. Ошол айтат. Жакшы. Берки сүт багытындагы уйларды да көрөлү, э? Саан уйларды.